Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутман-таң көрсөтүүсүнүн алкагында биздин таңкы коногубуздагы келип калган учуру биздин Кыргыз Республикасынын эл артисти, Казакстан Республикасынын дагы эл артисти болосуз, эжеке. Анан дагы биздин мыкты ырчыбыз, аткаруучубуз, комузчубуз Саламат Садыкова эжекебиз дагы бизге конокко келип калган учуру. Эжеке, биздин Ош жергебизге эмне иштер менен келип калдыңыз? Эми бул жолку сапарыбыз тарихи десем да болот. Мындай сапарлар мына өнөр адамдары үчүн сейрек болот. Мамлекеттик маданияттын акырынан жемжеген өнөр адамдарынын дайым эле бир талаага элге жакын чыгайын десе чыгышы кыйыныраак заман азыр. Бир кишинин деле азыр үйдөн мындай чыксаң мусапырсың дегендей, мына биздин мамлекеттик Токтогул Сатылганов атындагы филармониянын 5 жыл мурда бир келгенбиз, эсиңиздерде болсо. Мына 5 жылдан кейін дагы ошол салтты биздин жетекчиликке рахмат Кыргызбай Арапбаевич Осмоновдун менеджерлигинен, кыйын кыракылыгынан ошо элге жакындайлы, элге баралы, эл бизди сагынып калды деген шерлигинен деп коеюнчу мен. Жакшы жетекчи ошентип суу кечтирет деп коет го. Мана ошол Осмоновдун мыктылыгынан 100дөн ашык адамды, 150ге жакын адамды алып келди. Бул эмне деген Айкөлдүк Карамолдо Орозов атындагы академиялык оркестр, камералык хор келди, Нур деген азамат жетектеген, Асылбек деген мыкты жаш дирижер келди, таланттуу. Ошондой эле ошолордун ичинде аксакалсыңар, силер улуу көч башында келе жаткан эл күсөп, эл күткөн ырчысыз эжеке деп мына мени да кошкон экен. Сүйүнүп келип турган учурум айланайын. Ушул филармонияда канча жылдан бери эмгектенесиз? Мен филармонияга 1988 жылдары азыркынын тили менен айтканда жанагы конкурстук немеде тандалат го. Ошондой кыргыздын үнү деп табылып, 9 кайрык деген телеконкурс болор эле. Ошол жерде туш тараптан келип 6 дубандан ыргүү төгүлгөн кечте менин багым жанып, анда Малдабасанов, композиторлордон Назыр Давлесов, Жумахматов, Чалагыз Исабаев, Самара Токтакунова, эмне деген корифейлер. Ошолор жюриде отурган жерде мен ошондой мыктылардын жетинин бири кызыр колдоп, назарынан өтүп, ошол кыргыздын үнү дал ушул Саламат Садыкованыкындай болуш керек деп комиссия жактырган экен. Ошол 9 кайрык деген телеконкурстун алкагында Камбаркан ансамблине автоматтык түрдө түздөн түз солист болуп чакырылганмын. Ошол күндөн ушул күнгө чейин 35 жылдардын ашып баратат. Туруктуу ошол ансамблдин туусун көтөргөн, ансамблдин жетекчилеримдин аброюн көтөргөн ак жолтой ырчымын десем жаңылышпаймын. Мына ушундай 30 жылдан ашуу, 40 жылга Кудай буйрса жакындап калыптыр. Ошол биздин филармониянын маданияттын, биздин кыргыз маданиятына салым кошкондордун түптөөчүлөрүнүн катарындасыз. Кудай буйрса биздин кыргыз эли да бардык сизди абдан жакшы таанышат, жакшы билишет. Ошондой эле сиздин дагы аткарууңуздагы кыргыз жерин айтпай койбосок да болбойт. Албетте. Ушул ырды сиз кантип тандап калдыңыз эле? Бул чыгарманын багын жанып өлбөстүк айланышына түздөн түз менин кандайдыр бир табитим, талгамым чыгармага деген кыракылыгым кирсе керек, адами касиет сапаттарым бар болсо керек деп түз айта аламын. Себеби бул чыгарманы мен ошо шаарда жаңыдан барып бирөөнүн үйдөн үйгө квартирага көчүп жашап жүргөндө радиодон автордун аткаруусунда аккордеон менен ырдаган вариант берилет эле, таңкы. Анан сөздөрүнүн кудуретине таң калгам да, жанагы ысык көл жердин көркү, кырлар кашы, адырлар көкүрөгү, токой чачы, эми койчу таажы баары. Мен таң калгам, ушунчалык табият менен адамдын ортосунда сулуулукту ченебей көрүп чагылдырган да автор Түмөнбай Байзаков. Обону да керемет. Апа Жайнакты мен тааныбайт элем, музыкасын жазган авторду. Анан бир ырга ашык болсом, мен аны ошол эле мезгилде бу жерге кондуруп коет элем. Мына ошентип алгач биринчи чүй дегенде эле телевизордон кечки концерттен ырдап чыккам комуз менен. Ошондо сөөгү таза чыгарманын эгерде эми өзүңүз ынтаңызды койсоңуз, ырчынын энергетикасы ошого сиңген болсо, демек ал элдин оозуна алынат экен, иленет экен кулагына. Ошол күндөн бир ырдап чыккан күнүмдөн бул угарманын тапты. Андан оркестрге да мен өзүм жасаттым. Апасынын сөөгү жаткан жеринде ыраазы болсун. Авторлордун көбү менден суранат көп учурда. Маурун ырдап койсоңуз деп, бирок менин кичине кандайдыр бир мендик эмес тем экенин туюп калсам, мен мажбур ага жок деп жооп берүүгө мажбурмун да. Бул апаздын жөнү бөлөк Өрүкзарга кетели деген ырындагы, Булактагы деген ырындагы, Тоодогу айылым деген ырындагы, Кайбереним дагы
бир чети айылдашым катары мен бул жигиттин мартабасын менчелик сыйлаган адам бул дүйнөдө балдары менен сүйгөн жары болгондур, бирок ырчылардан мен абдан жүрөгүмдө бул жигитти бийик туттум. Бул нерсени кээде баасыз бир адамдык асылдыкты кээде бирөө туят, бирөө туйбай коюшу мүмкүн. Ошо кыргыз жерин мен өзүм тандап, өзүм элге алып чыкканмын. Бүгүнкү күндө ошол кыргыз жериндеги өзгөчө мындай сөздүн төрүндө турган эң мыкты сөздүү ырлар жаралып атабы сиздин баамыңызда? Биздин кыргыздын мыкты ырчысы, аткаруучусу катары айтып көрүңүзчү. Албетте, эл болгондон кийин 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дейт. Биз булактан суу ичкен элбиз. Биз тоонун уларын дабышын тыңшаган элбиз. Биз шаңшып асманга учкан бүркүттү көргөн элбиз. Ушундай элден кантип жаралбай койсун? Сонун чыгармалар бар. Болгону чыгарманын багы баасын түз айтып, көзүнө баалай турган болсок биз кээде айтпайбыз. Жакшынын кадырын өлгөндө айтабыз. Ал ырчысын табыш керек чыгарма. Өзүнүн ырчынын өзүнү табитине ылайык, үнүнө, келбетине, анын ички назына, туюм сезими баары айкалышканда ырдын образы ачылат да. Кээде ойлошот да, тиги деле ырдап койсо, мен деле ырдап койсом, андай эмес. Байкап көрсөңүз, кыргыз элинде кандай сонун чыгармалар көп. Жана жаңы жылды тосолу, болот миң жыл кыйып аткарган Аксубай Атабаевдин кыргыз жери. Булар кайталангыс болуп кала берди го. Азыр тенорлор, баритондор демеле вагону менен чыгып атса да, алар миң жыл кыйыптай кайталап ырдай жеткире албай жатышат. Ошон үчүн моюндашыбыз керек. Сиз мага ырчы катары суроо салып аткандан кийин чыгарма өзүнүн ээсин табыш керек. Ошондо кайсы гана чыгарма болбосун, дээрлик чыгармалардын жаманы жок. Анысыны кыргыз эли жаратман элбиз да бизче. Жаралып атат, жакшы чыгармалар бар деп эсептейм мен. Ал эми бүгүнкү күндөгү чыгып келе жаткан жаш ырчаларга кандай кеңештерди берет элеңиз? Ушинтип ордун таап, кыргыздын маданиятына салым кошуп өсүш үчүн. Кыргыз жаш чыгармачыл чөйрөгө кеңеш бергенден мурда азыр бир көйгөй бар биздин кыргыз маданиятында. Мына бу жаш чыгып аткан ырчыларды жакшы жолго салышыбыз керек. Алардын талгамын, табитин туура нукка салып, алардан талап кыла билишибиз керек. Азыр цензура деген жок. Ким каалагандай ырдап атат. Көпчүлүк. Мен уялам. Мисалы кыргыздын аудиториясында отуруп, тиешеси жок залда орустун ырдаган зарылдыгы жок, кечирип коюңуздар. Анан ошону ой бул деген Муслим Магомаев, ой бул деген Кобзон дешип, ашыртып, көбүртүп мактоого алып жиберебиз. Андай болбошубуз керек. Биз биринчи элибиз менен мактанышыбыз керек. Биз жерибиз менен мактанышыбыз керек. Ошол элдин жеринин даңкын көтөрө ала турган өзөгүбүздөгү жакшы чыгармаларды унутпашыбыз керек биз. Биз кыргызбыз да. Биз кыргыз кайрыктарына көбүрөөк кулак төшөп, ошол кыргыз кайрыгына жанын төшөгөн чыгармачыл жаштарды өстүрүшүбүз керек. Мен ушундай деп эсептеймин. Азыр кыргыз маданиятында кичине чалкеш учур жетекчилик тарабынан ар ким каалаган жомогун айтып койгон учурлар болуп калып атат. Калп эмес да. Соңку учурларда Кудай жалгап мына фонограммадан жаңы эле башыбыз чыкты. Ушуга болгон көз карашыңызды дагы айтыңыз. Анан шунчалык сүйүндүк айланайын. Кече жакында жана буйрук чыгып калды эле. Абдан ырас болбодубу? Филармониянын сахнасы бошоп калды. Өзү билинип калбадыбы? Жанагы тайыз, арабөк фонограмма менен жан сактаган жылтың-кылтыңдын баары жоголду. Сахна бошоп, эркин чыгып, кенен дем алып ырдап калдык. Өзүнө ишенбеген ырчылар ошол күндөн баштап туруп ар кандай шылтоолорду айтып келбей баштады сахнага. Ишенесизби? Кандай жакшы. Себеби жандуу иштеген тармак бул бөлөк. Мына сиз деле түнү менен уктабай акыл мээ менен иштеген адамсыз да. Ар бир сөздү чебердеп, кынаптап, ойлонуп чыгасыз, туурабы? Бүгүн мен конокмун, эртең дагы бир конок дегендей, ошол коноктун образына киресиз. Ошон жаш болсо жаш адам болуп, ушундай ыр дагы ошондой. Ошон үчүн Кудай жалгап сахна бошоду айланайын. Фонограммщиктерден. Жандуу үн негизи замандын талабы экен, Замандын дагы талабы, жүрө көч түзөлөт дегендей, бул өзү табият, өзү мына куштар сайрап атпайбы? Дара кыргалып турат. Ар ким өзүнүн кызматын, миссиясын туура аткарыш керек да. Казак айтат, өтүрүк сөйлөмө дейт. Калып сүйлөбөш керек да. Эми биз мына чыгармачылыктан сырткары чыгалы, сиздин өзүңүздүн жеке жашоолоруңуз боюнча сүйлөшөлүчү. Биздин сүйүктүү ырчыбыз кантип эс алганды жакшы көрөт? Мен эс алганды ашырбай, көбүртпөй, кандай убактым болсо биринчи кезекте өзүмө көңүл бөлөм.
Анткени мен элдин назарында жүргөн кишимин. Таңды кечти жакшы тосконго аракет кылам. Шүгүрчүлүк, ыраазычылыгымды айтып турамын дайыма. Бош убактымда көбүнчө тоого чыгамын, суу жээктеймин. Иши кылсам мен өзүмдүн үстүмөн көп иштеймин. Көп учурда окуймун. Ырчылыктан сырткары азыр өзгөчө жаштык кездегидей ырды жанчып, ырдап машыкпайм деле. Эми бу жерде бар да көкүрөктө. Дыйканчылыкты кылдык абдан. Тегирменде уунду абдан эледик дегендей. Ошон үчүн мен азыр көбүнчө убактымды философияга, тарыхка, мыкты биздин мына улуу жазуучуларга, казактын адабиятына, өзбектин адабиятына, мына Алишер Набоилерди, тетиги Яссабилерди, Егемберди Ирматов, мына өзүбүздө кыйын көз өтүп кеткен акын агаларыбыздын ушулардын чыгармаларын кубалап жүрмөкмүн. Абдан жакшы экен, биз үчүн сонун маек болду эжеке. Эми биздин кыргыз элибизге өзүңүздүн жакшы бир кеп кеңешиңизди айтып, жакшы сөзүңүздү арнап өтсөңүз болот. Жакшы болот кызым, чоң рахмат. Мына Абайдын бир керемет сөзү бар. Биздин кыргыз элинде мына керилген ала тообуздун төрүндө мындай карап турсаңыз, ушундай бир ак төөнүн карды жарылган алтын доордо жашап жатабыз деп айтар элем мен. Заман кандай жакшы. Биздин бала кезде кандай, бой жеткенибизде кандай эле салыштырмалуу, ушунчалык ал адамзат азыр тоюнуп турган учурда. Азыр адамзатка бир гана руханият, руханий азык керек. Биз көкүрөгүбүздү, жүрөгүбүздү нурландырышыбыз керек. Ошондуктан Абай атабыз айткан экен, бул калк качан оңолот? Бул калктын тирүүсүнүн адамы жок, өлгөнүнүн жаманы жок деген. Кандай философия? Тирүүсүнүн дейт бул калктын. Адамы жок, өлгөндөн кийин жаманы жок деп атат да. Ошонсорундай биз тирүү кезде мамынтип жаркырап, амандашкан күндөргө миң тобо шүгүр, алкыш айтамын.